кыскача маалымат бере кетейин, уруксат берсеңиздер. Эң биринчи эле кара саз, кара күнгөй 2 айылдан турат биздин айыл өкмөт. 2 айылда тең таза суу маселеси өтө курч. Ошондуктан биз өзүбүз райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Курой Камчич менен биргеликте спонсорлор издеп баштадык материал алууга. Кудайдын буйругу менен материал 2 миллион сомго 2 айылга бирдей табылып, жеке спонсорлордун эсебинен. Мамлекеттин бюджетинен, айыл өкмөттүн бюджетинен 1 сом албастан жеке спонсорлордун эсебинен материал табылып, таза суу маселесин чечүүгө чоң түрткү болду. Ошол эле убакта материалды алгандан кийин жумуш күчүн ВПО тарабынан Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан 32 адам бизге ун суу май алууга жардамдашып, бияктагы долбоорду ишке ашырдык. Керектелүүчү материал сатып алууга жеке ишкер тарабынан каржыланган сумма 2 миллион сом. Таза суу боюнча. Бул сүрөттөр болсо материалды даярдоо убагы, кайсолор таза сууга керектелүүчү, айланасын тозууга арматуралар, стойкалары, ал эми бул болсо резервуар. Резервуар built from the zero. There was nothing before. Өзү резервуар негизинен 2 бөлүктөн курулду. 50 тонна ошондо 100 тонна суу баткыдай резервуар курулду. Узуну 7 метр, 7ге 7 казылып, кайра ортосу 6га 6 резервуар бетон менен 2 метр бийиктиги куюлду. Бул резервуар ортолоп калгандагы сүрөттөрү Аримирова айтып жазып, бул болсо бүткөндөгү сүрөттөрү. Биринчи долбоорубуз ушу менен жыйынтыкталды. Экинчи долбоорубуз Аңгисай коктусуна суу өтүүчү дамба куруу. Бул Аңгисай коктусу суу жайлоодон түшүп келип, жерге сиңип, анан суатка жетпей калчу негизинен. Анан биз аны ушул ВПО тарабынан каржыланган долбоордон 20 адам жумуш күчүнө тартып, ун суу майга. Анан 4-5 кулакка чейин сууну жерге сиңирбей, суат керектөөчүлөргө камсыздап бере алдык. Жалпысынан 50 гектарга чейин жерди суат суу менен камсыздадык. Бул болсо биздин иш жүрүп жатканда убактагы сүрөттөрүбүз. Дамбалар бетон менен куруп, ташын ташып барып, бул жайлоодо болгондуктан бетондорду ташып баруу, таштарды ташуу бир топ жумушту талап кылды. Сиздер тараптан берилген жумуш күч 20 адам баарын тең жазап бүтүштү. Бүгүнкү күндө ишке берилди, жыйынтыкталып. Жалпы өздүк салым 150 миң сом болду. Ошол эле сементине, дизелдик май отунуна жана башка майда чүйдө чыгымдарына. Бул 150 миң сом айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору тарабынан каржыланды. Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланды материал. Жумуш күчү болсо ВПО тарабынан каржыланды. Экинчи долбоорубуз ушу менен толук жыйынтыкталды. Ал эми үчүнчү долбоорубуз Кара Саз, Караңгөй айылдарына 15 штук гидро сооружение орнотулду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жыл өткөн сайын сугат суу тартыштыгы курч болуп келет маселеси. Ошону жоюу максатында сооружение 2 айылга 15 сооружение орноттук. Ушундай эле керектелүүчү материал сатып алууга айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак аш жакшыртуу долбоор тарабынан каржыланган сумма 200 миң сомго материалын сатып алдык. Сооружение керектелүүчү материалдарды жана бетон, керектүү бетон шагылдарын 200 миң сомго каржыланды. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан 30 адам эмгектенди. Бул дагы толук бүгүнкү күндө 100% бүтүп, элге пайдаланууга берилди десек болот. Бүгүнкү күндө сугат пайдалануучулар мурда күрөк менен, чым менен, топурак менен бүтөшсө, азыр баардыгы ачкыч менен, сооружениялар менен иш жеңил болду десек болот. Андан тышкары суудагы исрап болбой, койлага жакшы жетти. Анан дагы кошумча суроолор болсо жооп Thank you very much. Welcome to WP and the local authority project site. Hoş geldiniz. ВПО менен жергиликтүү бийликтин проекттин сайтына. And all these distinguished guests. So this project, WP project, is under the guidance from the Ministry of Labor and also includes coordination with the local authorities. Бул датыктын долбоорлору Социалдык өнүгүү министрлигинин багыты менен жасалат. And we properly targeting the most vulnerable population, and also the private sector and community provide the materials. Социалдык өнүгүү министрлигинин биякта бул долбоорлорду аткарышына эмеси аябай салым аябай зор. Анткени бул туура жана катышуу аз камсыздууларды катышууда, тандоодо, проектти, туура проекттерди кабыл алууда, сунуштоодо салым зор. So this is one of the distinguished projects between the WP and Ministry of Labor. So I'm very happy to come to see the result and hope this would
drinking system will provide more agriculture products and also good benefits for the drinking Бул деген water. биздин социал өнүктүү министрлиги менен кошо кылган чогуу долбоорлордун ийгиликтүүлөрүнүн бири. Анан биз үмүттөнөмүз, что бул долбоор элдин керегине жараган долбоор болуп пайдасы тийген. Андан тышкары дагы сиздерден сураныч, азыр бизде кара саз айылында таза суу маселеси Кудай буйрса 80% иштер болду. Ал эми үстүңкү бул Караңбүй айылында дагы ишти баштадык таза сууга. Башынан кошумча труба казып келүү боюнча. Аяка дагы ушул эле УФПО тарабынан каржыланган долбоорго жардам кылсаңыздар жумуш күчүн азык түлүк программасын чечип алат элек. Анткени биз өзүбүзгө бөлүнгөн лимитти алып бүттүкпү бүткөн жок ошону тактай элекпиз. Бирок бизде негизинен УФПО тарабынан тиешелүү деңгээлде алдык. Караңгөйгө да болсо биз жакшы болот, ишибиз тез бүтүп кетет. Канча кишиге? 30 киши болсо жетмек. 30 киши болсо жетмек. Анан дагы жеринен дагы тааныштырсак берсеңиздер. He's proposing one more project proposal from the Kara village. One more drinking water project, not that right. He's hoping that we will approve it. Okay. Yeah, we'll review it. Карап көрөлү. Бұл елімізі Ангисай деген тететіге. Екі қоқтыдан су түшіп өтпей бі? Ошо жерден сайға сіңіп кетші. Ошо жерді жасап шығышты да, біраз жерін. Тоғының башында, көріп отасың ба? Жоғалып кетші да, ташқа кире берет. Жалтырап тұрбай, жалтырап тұрбай. Жоқ болып кетші. Ошо сайға кире жоқ болып кетші, ошоны алып шығышты. Мен семент тигип бұның барын ошо жаққа ташып шығыш. Жакшылап түшүндүрүп берсем ушу Ангисай боюнча. Ангисай жайлоодон түшкөн суу негизинен 10 кулак, 15 кулакка чейин жайдын суу түшөт. Анан кайра бери чыккан суу 10-15 кулак түшсө 4-5 кулак эле жерге сиңип кетип калган элге суу пайдалануучуга берилчи да. Анан биз эми бул маселени 100% чечтик деп айта албайбыз. Бир тиешелүү бөлүгүн цементтеп 7-8 кулакка чейин суу кирген убакта элге бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол эле убакта азыр кара сууга тубакта, мындай биринчи сууга тубакта элге суу мүчүлүштүгүн чечкенге анча мынча болсо да шартыбыз түзүлдү. Андан тышкары бул долбоор боюнча дагы проект камчыгыч чоң проекти азыр иштеп баштадык. Проект камчыгыч менен биргеликте ал долбоордун наркы болжол менен 80 миллион сом тегереги болуп атат. Бул дамба башталчу гана болду да. О, састым бар ошондон да. Болсун. Анда ufak берсеңиз сиздерден Айтып береби, биякта өйдө жактан баштайлы, бул жактан баштайлы. бул жактан баштайлы. Бул жактан, өйдө жактан. Үй жактан башталам. Бул 2 жүрүңүздөр.